Гулида Мойдинова Кыргызстан айылынын тургуну. Күн сайын эрте менен жумушка бараарда маршруттук каттамды 15 мүнөттөн жарым саатка чейин күтөт. Мындан улам жумушка кечигип сөз уккан учурлары да болгон. Гулида айымдын айтымында буга чейин мындай маселе болгон эмес. Себеби 106 маршруттук каттамынын акыркы токтоочу жайы Кыргызстан айылында болчу. Азыр каттам кошуна айылга чейин барып жаткандыктан маршруттар келгенге чейин толуп, алар батпай калып жатканын айтат. Маршрутка аз, анан ошо сайга барып келгичең булар шаарды айлангичең убакытысы линиясы абдан узун болуп кетет да. Биздин эмелерибиз, тургундарыбыз батпай калды маршруткагачы. Мына жерден будан аз-маз 1-2 остановка ылдыйрактан эле маршруткаларыбыз толуп калып атат. Толуп калып, окуучуларды окуудан айдаган күндөрү болуп атат. Студенттер уруш угутат, иштегендер ишибизден уруш угутабыз. Бул айыл Ош шаарынын четинде жайгашкандыктан калктын көпчүлүгү шаардагы ишканаларга, университет, мектеп, бала бакчаларга барышат. Андыктан каттам маселесин чечип берүүнү шаар бийлигинен суранышат. Биз күндүк эле ишке барам мен. Бир базар күнү дем алам. Дайыма жок дегенде ошо 20 мүнөт күтөбүз. Базар күндөрү такыр эле бир даже жарым саат, 1 саат 40 мүнөткө да неме болуп кетет, чозулуп кетет. Базар күндөрү барсак иши кылып кечкиртип келебиз. Ошо мен айтайын деген маселем ушул конечный мурунку эле конечныйден болчу. Ушул жерден кайтса жакшы эле бизге. Күйүүчү май колгон баалардын кымбаттыгынан айрым айдоочулар маршруттук каттамга чыкпай калышкан. Буга чейин Ош шаарында 800дөн ашуун транспорт элтейлеп келген болсо, азыр алардын 600 гана линияга чыгып жатат. Маршруттар буга чейин жетишпей калган себеби бирден бир маршруттар көбү сатып, Россияга ал жака бул жака кетип, маршруттарыбыз азайып кеткени болуп атат. Бүгүнкү күндө 500-650 тегерегинде маршрутка чыгып атат күнүнө. Мурда 800, 750, 850, ошондо 300 маршрутка азайып кетти. Себеби солярканын кымбатташы. Бүгүнкү күндө солярка 51 сом болсо, мурда 36, 37, 40 сом болгонго чейин ошол убакта маршруткаларыбыз жакшы каттап аткан. Актабайт. Ошон үчүн маршруткалар азайып кеткенине байланыштуу. Мисалы 10 маршрутка каттаган жерге азыркысы 7-6 маршрутка. Ошон үчүн элдер кыйналып атканы ошол болот. Кымбатчылык болгону менен жол акысына болгон тарифти көтөрүүдө калктын пикири эске алынышы керек деген жарандык активисттер айтышат. Алар шаар бийлиги маселени чечүүнүн башка ыкмаларын ойлонушу керек деген пикирде. Маршруттан тышкары муниципалдык автобустарды коюш керек да. Муниципалдык автобус же болбосо троллейбус каттамдарын бизде ошондой развязка коебуз деген шаарда план бар болчу, бирок ошол жаңы мэрлер алмашкан сайын ошол план калып кетип атат да. Бул жерде ошол жанагы троллейбус западныйга чейин, анан южныйда охват кылып туруп ошондой тегереги менен өтө турган кольцевой жол болуш керек эле. Алыстан келген окуучуларга өзүнчө бөлөк каттамдарды коюп беришсе жакшы болмок дейт Гүлгакы Мамасалиева. Анткени окуучулар күн кыскарган сайын караңгыда көчөдө калышат. Маршрутка албай койгон учурлар кездешет. Кыш мезгилинде суукка чалдыгып, тумоолоп калган учурлары да көп болот. Окуучуларга өзүнчө бөлөк каттам автобустарды коюп берсе деген, алыстан келген окуучуларга. Эмнеге дегенде, окуучулар азыр эми күн кыскарган сайын көчөдө калышат, караңгыда жаңгыз. Алар дагы маршруткалар албайт. Экинчиден ошол кышында дагы суукка чалдыгып калган үчүн ошондой көйгөй болгон болчу да, бирок мэрия ал немени сунушту колдободу. Бирок ошол эгерде окуучуларга бөлөк каттам автобус каттам болсо, эрте менен бир, анан түштө алып келип, анан кайтып түштө алып барып, кечинде алып келсе, мисалы үчүн алыс жайгашкан, ошо жана сиз айтып атпайсызбы, Бирлешкен же болбосо Монадыр, ошо Южныйга окшогон алыс микрорайондорго пилотный кылып 3 каттам автобустарды койсо, анга неме ата-энелер софинансирование кылабыз деп атканда. Борбор кала Бишкек шаарында маршруттук кичи автобустардын айдоочулары жол акысын көтөрүүнү талап кылышып, каттамга чыкпай коюшкан. Мындай учурда Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жетекчилиги жеке инвесторлорду тартуу менен Эко пассажирские перевозки ишканасы менен келишим түзүп, Өзбекстандын өндүрүшүндөгү Жапон Isuzu маркасындагы 300 экологиялык газ жана күйүүчү майы менен иштеген автобустарын алып келүү боюнча меморандумга кол коюлган. Мындан сырткары эл аралык инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, 210 дана автобустар алынып келинген. Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жетекчилиги транспорт боюнча
башкарган жетекчилик алар элдики инвесторлорду тартуу менен биргеликте Бишкек шаардыгына экопассажирский перевозки ишканасынын жардамы менен меморандумга кол коюлуп, Самарканд авто ишканасынын 50 автобусу алынып келинген. Мындан тышкары бүгүнкү күндө бул деген июнь айында болгон окуялардын бири. Ал эми мындан тышкары 31 августка чейин Бишкек шаарына дагы 210 дана автобус алынып келинген. 2012 жылдан бери тариф маселеси каралган эмес. Бул маселе 28 сентябрдагы сессияда чечилет. Эске салсак, Ош шаарында жол акысы акыркы жолу 2012 жылы 10 сомго көтөрүлгөн эле.